өткөн жылдын аягында ушу мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Жаңы түзүлүшүнө биз бюджеттен 10 миллион сом бөлүп бергенбиз. Быйыл январь айында бул да бюджетке кирген. Бюджеттен 300 миллион сом дагы ушул уставдык капиталына беребиз. Андан сырткары өкмөттө дагы бир нече жолу чогулуш болуп, ушу финанс министрлигине каржы булактарын издөө тапшырмасы берилген. Бүгүнкү күндө 5 миллиардка жакын сом каржы булактары табылды. Аны биз бюджетке жакында өзгөртүү киргизүү менен каржылай баштайбыз. Февраль айынан баштап бул негизинен ушу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун каражаттары бюджет аркылуу биз беребиз. Андан сырткары социалдык фонд өзүңүздөр билесиздер, алар дагы бизден баалуу кагаздарды алып турат. Жыл сайын ушу бюджеттен ошо баалуу кагаздарды алар дагы кошумча алышат бизден. Ошо каражаттарды, кошумча пайда болгон каражаттарды дагы биз ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга жөнөтөбүз.